Эми детально карайлы, Барсукон Караколду өзүнчө карайбыз. Барсуконго чейинки жолду детально карап чыгайлы. Мына балыкчы Карашаар. Балыкчы Карашаарды ким куруп атат? Кыргыз жол курулуш. Так. Узундугу 25 километр экен. 2 миллиард экен, стоимость контракта. Туурабы? Почти 2 миллиард экен. 1 миллиард 998 миллион. 2 миллиард деп коеюн эми. Тегерек деп. 2 миллиард экен. Ошонун 1,5 миллиардын алыпсыз, туурабы? 1,5 миллиардын алыпсыз, 1,5 миллиардын ишти жумушту жүргүзүпсүз. Так. Качан баштадыңыз эле? Бул 25 километр бул биринчи долбоор. Мындан предварительный долбоорду 2021 жылы июль айында түзгөнбүз. Андан кийин основной долбоорду 2021 жылы декабрь айында түздүк. Качан бүтүшүңүз керек эле? Акыркы док соглашение негизинде 2025 жыл 30 декабрда. Так. 4 күн калыптыр да. 3 күн калдыбы? 3 күндө бүтөсүзбү? Бул азыр бул долбоор азыр деген толук кандуу 95%да бүттү. 95% эмес 88% деп турат. Бул жерде Камчык-Туршайск долбоордо биз жанагы документально тапшырып акчабызды ала элек, объемдорубуз да бар, алып бара алган эмес, ал жерде. Ал жерде биз акцияны. Так, токтоп тур эми. Токтоп тур. Биринчи сурооңар 24-жылда бүтүшүңөр керек эле, туурабы? Бүткөн жоксуңарбы? Бүткөн жоксуңар. Так, керектүү кызматкерлер, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет жазып атасыңарбы? Записывайте. Уктуңарбы? Жазып отургулагы. Ким кайсы жерде эмне кылып аткан? Мына өздөрүнүн оозунан угуп атасыңар. Ушунун бардыгы кийин эртең силер жанагы тергөө жүргүзгөндө керек болот. Уктуңарбы? Жазып отургулагын. Отуруңуздар. Так. 24-жылы бүтүшүңүз керек эле. Бүткөн жоксуңарбы? Бүткөн жоксуңар. Кийинки сурок 25-жылы 30 декабрга жылдырылды, туурабы? Бүткөн жоксуңарбы? Бүткөн жоксуңар. Так. Бүгүн канчанчы число? 27-си. 27-си. 3 күн убактыңыз калыптыр, 3 күндө бүтпөйсүз десер оны. Так. 3 күндө бүтпөйсүз. Качан бүтөсүз? Конкреттүү сурогун айтыңыз. Ал жерде азыр конкреттүү сурогун айтыңыз. Качан бүтөсүз? Мен жумуш калганын айткан жокмун. Срок исполнения когда будет? 26 май айына чейин бүтөбүз. Кандай 26 май айга чейин бүтөсүз? Өзүңүз айтпайсыз 95% бүттүк деп. Ооба, азыр Эмче калбайт десем? калган жумуш азыр бул. 5% 6 айда бүтөсүзбү? Аба райына да тиешелүү болот. Аба райына байланыштуу болгон күндө дагы. Күндө дагы, ошого байланыштуу болгон күндө дагы. Как это так? 5% сиз 6 айда кылсаңыз, анда 100% сиз 10 жылда кыласыз да. Ошон үчүн мына сроктор жылып келе атпайбы? Ошон үчүн сроктор жылып, мына 5% өзүңүз айтасыз, 95%ге бүттүбү? Эми үчүн 5% 6 айда бүтүрүшүңүз керек. Камчык-Туршайск ал жерде рұқсат берсеңиз, асфальт жанагы остановкаларыбызда, тротуарларда. Ну, апрелде баскыла. Ош жерлерде ошо. Так, давайте мындай кылабыз. Атыңыз ким эле? Кечиресиз. Бакыт. Мондай кылабыз. Силердин жумушуңар эң көп жасалган жумуш силердики болуптур. Объемдор боюнча чыкна. Ошондон мен сизди көп урушпайын, себеби жамандын ичинде дагы жакшысы бар да. Жамандын жакшысы сиз экенсиз да. Азырчы, туурабы? Ушул жерде отурган баягы жаман туура эмес подрядчиктердин арасында эң жакшысы сиз экенсиз. Я смотрю. Туурабы? Ошондуктан сизге апрелдин аягына чейин бүтүрүңүз. Макулбу? Жазгыла. Апрелдин аягына чейин бүтүрүп тапшырасыз. Мен өзүм келип текшерем. Апрелдин аягына чейин деген это не значит 30 апрелге такап отурбаңыз. Эртерээк бүтүрүңүз дагы маган маалыматты бериңиз. Мен ошол бүткөн маалыңызды 10 апрелде бүтүрөсүзбү, 15-inde бүтүрөсүзбү, 20-сында бүтүрөсүз келип текшеребиз. Эмесин жанагы сапаты боюнча Минтранс сапаты боюнча карагыла. Уктуңарбы? Булар силердин милдетиңер. Бул сапатын текшериш биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети милдети эмес, силердин милдетиңер. Сапаттарын жакшылап текшериш керек. Технозорлор бар. Макулбу? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болсо, жанагы сарпталган финанс каражаттарын текшергиле.
туура сарпталдыбы, туура эмес сарпталдыбы, эмне үчүн 1300 канча болду сиздики, канчадан болуп атат жамаат километри? Стоимость. Километр деген акыркы 2025-жылы доп соглашение түзүп баа көтөрүлгөнгө чейинки баабыз километри 798. Азыр канчадан болду? Азыр 1 миллион 200. 1 миллион 200дөн. 1 миллион 295, башта 1 миллион 300. 1 миллион 300дөн. Эмне үчүн калп айттыңыз? Я, же толук маалымат билбейсиңби? Biraz Калп айтпагыла. kalmazsa. Эмнени маалымат этесиң? Мындай жыйына биринчи качкан чоң. Тияка барып камагандан аны волноваться этесиң. Азыр сен волноваться этпей тактага айтыксың. Макулбу? Ошондуктан ошол көтөрүлгөн баалар обоснованы или не обоснованы, тоже надо проверить. 1300дөн метр, то есть километрини жолго кеткен акчалар обоснованы, не обоснованы. Себеби мен мына акыркы 2 жылдан бери жол курууга өтө көп киришип катышып калдым. Мына Чаткал жолун куруп атышат. Алабука Чаткал жолун. 300 канчадан башташты эле? 350дөн баштаган. $350 километрден баштаган. Ошонусу азыр 550ге көтөрүп бердик. Так? Калган частын 750ге көтөрүп бердик. $750 1 километрин көтөрүп бердик. Так? Ал деген чере тоолор ашып ашат. Чапчыма деген ал жерде баягы эме бар, перевал бар. Өтө тоолуу жер, өтө ыңгайсыз жерлер. Ошого, ну, вообще сказать, $750 көтөрүп бердик. А силерге 1200дөн болуп атпайбы? Түптүз жер. Түптүз жер. Мына көлдүн жээгин түптүз экендигин, же болбосо көлдүн жээгинде мурда жолдун түптүз жол экендигин ким билбейт? Баары билет. А эмне үчүн 1200 болуп кетти? Эмне үчүн 1200 болуп кетти? 750 эмес, 800 эмес. Ошону улуттук коопсуздук комитет текшерип чыккыла. Уктуңарбы, бир sıra текшерип, азырынча чара көрбөй эле мага текшерип отчетун бергиле, анан мен кайра карап чыгам. Так, анда биринчи баскыч 0дон 25 километрге чейин, так, апрель срогунда бүтүрөбүз. Бардыгыңар отметка кылдыңар, отуруңуз, болду.